Канатсыз куштар. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Чуркап баратты. Тимеле жан алык албай, тердеп алып чуркап баратат. Чарчаганына деле кайыл боло, бет маңдайынан уруп жүзүн албыртып, үшүтүп жиберген шамалга да ыраазы болуп чуркап жатты. Белгисиз багытты көздөп, максатсыз эле чуркай берди. Такыр токтогусу келген жок. Токтоп калса эле кайра чуркай албачудай коркуп, ан сайын күчөп баратат. Бир убакта күп эте кулады. Жок, кыйкырып жатып ойгонуп кетти Элдос. Түш экен. Ойгонуп алып, эч кандай талаада эмес, мыкталып өз төшөгүндө жатканына ызаланып кетти. Баягы шып, баягы люстра, баягы караңгылатылган терезе. Титреген колдору менен үстүнө жабылган жуурканы сыйрып ыргытты. Азыр эле түшүндө чуркап бараткан буттары кыймылсыз, муздак, колдору менен сылап жиберди. Сезген жок, кайра ургулап чымчыганга өттү. Деги пайдасыз. Кыйкырды, өкүрүп, бакырып жиберди. Балам. Бөлмөсүнүн эшиги кыйгач ачылып, апасы баш бакты. Кет, кирбе. Элдос ан сайын кыйкырды. Өпкөсүнө батпай ыйлай берди. Жок, мен басуум керек, мен минтип эле отуруп кала албайм да. Алдастаган жигит сулк эте кыймылсыз жаткан жаны жок буттарын сүйрөп, кыймылдатканга аракет кылып жатты. Онтоп жатып, жаткан керебетинен жерге кулап түштү. Апасы чуркап кирди да, олтура калып жыгылып жаткан уулунун башын тизесине койду. Сыягы жана кетип калганга түтпөй, эшик артында тыңшап турган окшойт. Элдос, уулум, мени карачы балам. Алдында суналып жаткан уулун жаш жууган жүзүн колдору менен сылап жатып сүйлөдү апасы. Ага кошулуп, өзүнүн да жүзүн качан эле суу болгон ачуу жаш жууп бүткөн эле. Апа кетчи, кетип калчы. Уулу ан сайын ызаланып, сүйрөлгөн бутун ургулап жер муштайт. Дал ушул учурда кимге көбүрөөк кыйын эле? Аңдоо кыйын, чуркап жүрүп кырчындай убагында кокустан төшөккө мыкталып, анан бул тагдырына моюн бербей, кабыл ала албай жаткан жигиткеби? Же жашоосунун өмүрүн теңине айланган, көзүнүн кареги болгон уулу минтип жатканын көрүп, жүрөгүнө кошулуп, жан дүйнөсү аңтарылып жаткан энегеби? Кимиси канча азап тартып жатты экен? Ал эми бул тагдырга ким күнөөлүү? Элдос апасынын чыгып кетүүсүн талап кылып жатты. Жок, кетип калган жок. Эне гана мындай абалда чүрпөсүн таштап кете албайт. Ооба, чүрпөсүн. Биз канча жашта болсок да эне үчүн ар дайым кичинекей чүрпө ойдон калабыз. Атөгүл уулу тиштегилеп, өкүрүп кыйкырса да кетпей бекем кучактап отура берди. Чыда балам, чыда, деп жатты, ошол эле учурда шыбырап. Апа, мени кое берчи. Жашоого мажбур кылбачы. Мен минтип жашай албайм, апаке, түшүнчү. Бул буттарымсыз. Алар кыймылга келбесе, мага жашоонун не кереги да не кызыгы бар? Мажбурсуң. Ушул бойдон да мага гана керексиң, уулум. Жанатан жулкунуп жаткан уулу чарчадыбы, же апасынын жылуу кучагына эркедиби, бир аз тынчтанып калды. Бирок көз жашы басылбады. Бөлмөнүн тээ бурчунда көзүнө суук көрүнүп, бирок ошол эле учурда өмүрүнө түбөлүк шерик болгон араба турду. Аны жек көрүп да, ызаланып да карап жата берди жигит. 1 жыл. Так эле 1 жыл мурун иш десе ишке, оюн десе оюнга тойбой турган эле. Апасынын жалгыз уулу, карындаштары бар. Атасы болсо үй бүлөдөгү жетишпестикти, турмуштун запкыларын көтөрө албай, буларды чанып таштай качкан. Ошондон бери үйдүн багарманы Элдос болчу. Мектепти бүткөндө да башка досторундай окууга аракет кылбады. Түз эле Россияны көздөй сапар алды. Баргандан эле ресторанга официант болуп ишке кирсе, бара-бара көнүшүп олтуруп, ашканага өтүп алган болчу. Баш повардын жардамчысы. Алгач баары жакшы өз нугу менен бараткан. Бардык бале ушул ресторанга повар болуп ишке кирген Айбек аттуу өзбек улутундагы жигиттин келүүсүнөн башталган. Башында келишип эле иштеп жатышкан болчу. Кийин эле мунун иштегени ага жакпай, анын сүйлөгөнү буга жакпай,
ортодо уруш чыгып экөө жакалашканга чейин барышты. Бир күнү чоң заказ түшүп банкет болду. Бир убакта кыйкырган жетекчиси ашканага атып кирди да Элдос жасап чыгарган тамакты стол үстүнө ыргытты. Бул эмне? Ким жасады? Мен, деди Элдос. Чач ичинде, эртең арызыңды жаз, иштен бошодуң. Жетекчиси териштирип да отурбады. Элдос болсо бул жорук кимдин кылган экенин даана эле билип турган болчу. Экөө кайра жакалаша кетишти. Баары бир иштен алындым. Жоготчу эч нерсем жок деген Элдос тиги баланы сабап туруп кетип калды. Ошондо Айбек ичинен кекенип калган болчу. Андан соң күнүмдүк иштерге курулушка чыгып жүрдү. Айбек ошондо кесиптештеринин алдында катуу басынып ызаланып калгандыктан мунун артынан түшүп кантип болсо да өч алуунун амалын кылып жүрдү. Анан ошол курулушта Айбек өзүнүн досу иштээрин билип кубанып алган. Элдос адатынча кулагына наушник салып өз иши менен алек. Коопсуздук үчүн берилген курду чечип, өзү жөн эле иштеп жаткан. Бир убакта эмне болгонун деле билбейт. Өзү турган тактай кыймылдап жатып урап түштү. 6-кабаттан кулаган Элдос жерде эсин жоготуп койду. Тапыраган жигиттер ызылдап, ооруканага араң жеткирип келишти. Бирок омурткасы катуу жабыркап, буттары кыймылга келбеди. Мунун баарын кокустук деп түшүнгөн ал атайын Айбектин суранычы менен анын досу Элдос чыкчу тактаны бошотуп салганын билбей кала берди. Ошол күндөн жашоосуна караңгы түн кирип, кызыгуу жок минтип жатат. Өзүнө эч кимди жолотпойт, айрыкча апасын. Намыстанат, досторуна да көрүнгөн жок. Терезелерин караңгылатып жаап алып ушинтип жата берет. Арабаны болсо душманын көргөндөй заарканып кабыл албады. Буттары мындан ары кыймылга келбейт экенине ишенгиси келбей турду. Бул чындыктан качып кабыл албай жатты. Күндөрдүн биринде ошол түштөрүндө көрчү, жомокторундагы керемет аткарылаарына ойгонсо эле буттары чымырап, узак уйкуда жаткансып кыймылга келерине ишенип гана жашай берди. Бир жыл ушинтип күрөшүп жашады жигит. Башына түшкөн тагдыр менен келише албай алыша берди. Качанкыга чейин мен кул болом силерге? Эмнен кул болуп жатат? Каалагандай эле жашап жүрөсүң го. Тиги майып карындашыңдын түйшүгү менде. Жашмын мен, аны карайм деп көчөгө да чыга албайм. Көтөрүп жүрүп жаш туруп белим ийилгени калды. Акырынчы, эмне кыйкырасың? Укса көңүл ооруп калбайбы? Уксун. Көңүл силерде гана бар. Менин көңүлүм көчөдө калган. Деген жеңесинин ачуу үнү жазайым канчалык кулагын жаап алса да угулуп жатты. Төшөгүнө оролуп жатып, кулактарын бекем жаап жаткан кыздын көздөрүнөн тамчылар кулады. Күн сайын байкеси менен жеңесинин бул сыяктуу урушунан тажап кетти. Анан калса ал уруш өзүнүн айынан болуп жатканы кыздын жүрөгүн ан сайын оорутуп жатты. Ошол кечте атасы менен апасын алган кырсык өзүн да алып кетпегенине ичи ачыша өксүп алды. Жанын калтырган аз келгенсип, минтип буттары жок калганычы. Кесилген буттарынын орду түн жарымда ушунчалык сыздатып оорутчу. Тиштенип атып, ооруну калтыруучу дары ичип араң жаны калат. А бирок көңүл оорусучу. Таза, али кирдей элек бала дилин майдалап туураган мындай ачуу сөздөрдүн дабасын кайдан табат? Жаскоу деген байкеси эшигин такылдатты. Көздөрүн шашыла арчып, чачтарын артка кыла башын көтөрдү кыз. О байке, кириңиз. Кандайсың шириним? Деген байкеси акырын жанына келип чачтарына сылады. Жакшымын. Чарчабай келдиңизби сиз? Жазайым байкесинин мээримине эреркеп, көзүнөн тамган жашын кармап кала албады. Жазым менин байчечекейим. Байкеси жанына отуруп бооруна басты. Өпкө кага ыйлап жатты кыз. Капа болбо жеңеңе. Мен сүйлөшүп коем. Байкесинин да жүрөгү атышып жатканы, ыйлап жатканы дирилдеп чыккан үнүнөн, жазайым кучактап турган далысынын солкулдап атканынан билинди. Капа болгон жокмун. Байке мени кечиргиле, силерге жүк болуп. Жеңеме катуу айтпаңыз суранам. Жазайым жалынып байкесинин көздөрүнө карады. Макул, сөз бериңиз. Эмне деп? Жеңеме катуу сүйлөбөйм деп. Жеңеңе катуу сүйлөбөйм, деди Эрниста аргасыз. Карындашы жылмайды. Бажырайган гүлдү кыздын көздөрүнөн өөп алды байкеси.
Карачы сага эмне алып келдим. Тооло боектор, кудум сен каалагандай. Ай байке, рахмат сизге. Кубанган кыз ан сайын Эрнисти мойнуна асыла кучактап, жүзүнөн өөп алды. Сен күлсөң эле болду. Эрнис карындашынын көздөрүндөгү кубанычты көрүп, аялына болгон бүт жини, таарынычы таркап кеткендей. Бүгүн жумушунан маянасын алып, атайы жазайым үчүн боек, сүрөт тартчу такта жана башка баардык керектөөлөрүн сатып келип берди. Ушул менен болсо да көңүлүн көтөргүсү келди. Ата-энесинен бирдей ажырап, жалгыз карындашын минтип жарым жан болуп калганына жылайланды. Коноктон келе жатышып жол кырсыгына кабылышкан алар ошол жерде жан берсе, жазайым минтип буттарынан ажырап калды. Ошондон бери үйүндө ушундай уруш. Аялы үйгө бут коюп кириши менен баштайт наалып. Алгач ачуусу менен кол көтөрүп ийсе, бара-бара кол шиттеп гана койчу болду. Байке, мен тиги эртең менен күндүн чыкканын тартайын дегем. Макул, бирок бөлмөм тескери да, дейди кыз башын шылкыйта. Таң атканда сени көтөрүп алып чыгабыз, мен жок болсоң жеңең. Жеңемди ойготпой эле коелу, ансыз да чарчайт. Анда сенин бөлмөң менен биздин бөлмөнү алмаштырабыз, сен биз жака көчөсүң. Чын элеби, дейди кыздын көздөрү жайнап. Чын эмей эмне? Жеңем эмне дээр экен, дейди кайра жазайым акырын. Көндүрөм. Эрнис карындашынын маңдайынан сүйдү. Бирок ичинде дагы аялынын заар сөздөрү агытып сүйлөп, ыйлактап жаңжал чыгарышын ойлоп ичиркенип алды. Албетте, ага катуу сүйлөп ордуна коюп койсо болот. Бирок анын күчү мына кыздан чыгарабы деп кооптонот. Өзү болсо кечке жумушта талаалап. Жазайымды аялы карап калат да. Ушуну ойлоп гана аялынын канча сүйлөнүп, кагынып ийгенине да кайыл. Жазайымды караса болду. Бул дүйнөдө ата-энеңден кийин эле сага боор тартып, жүгүңдү кошо көтөрүшүп, көзүңдөгү жашыңды сүрткөн бир тууганың болот экен. Жазайым жаратканга, ата-энесине ушундай байкени берип койгонуна ыраазы болуп кетти. Эми ушуну көттү, жөн жата бербей бөлмө алмашам деп. Жамал, эмне Жамал, деги сүйлөтөсүңбү мени? Эмне болот экен ал бөлмөсүндө жата берсе? Жалгыз башына бул чоң бөлмөнү не кылат дейм да? Эмне эле мынча алгызга жармаштың? Сеникиндей болуп 6 саны аман болгондо ушул сага жалдырабай качан эле өз күнүн көрүп кетмек? Деги эле мунун кыйынын? Жамал Эрнис күткөндөй эле жаңжалдын чоңун чыгарып, алды кетем деп коркутуп жатып анан бөлмөсүн бошотту. Аппак болуп булуттардын жылуу койнунан тургусу келбей, эркелеп жаткан кыздай назданып, күн башын көтөрүп келе жатты. Терезени чоң ачып, чыйрыгып атканына кайыл боло жүзүн муздак айдарым желге тоскон жазайым жылмайды. Бах, жаз дегениң кандай керемет мезгил. Таң заардан минтип таза соккон шамал, ар түркүн гүлдөрдүн жыты жашагыңды келтирип делебеңди козгойт. Бекеринен жаз тирүүлүк жарчысы дешпеген чыгар. Кана эле буттар болгондо, минтип терезеге гана кадалып суктанбай жылдагыдай чуркап кетмек беле. Бай чечекей терип келмек да, адырларга чуркамак, кыйкырмак. Жазайым мостое түштү. Жоон санынан ылдый кесилген буттарын кармалап алды. Туулган күнүң менен. Капыстан эшик ачыла курбу кыздары менен байкесинин жаш балдары жеңеси кирип келишти. 18 жаш кут болсун жазым, дейди байкеси, алгач келип адатынча маңдайынан жылуу сүйүп. Андан ары жеңеси жас алма күлүп куттуктады. Курбулары, жазайымдын көңүлү көтөрүлө кубанып алды. Таң заардан баарын минтип чогултуп, атайын карындашынын көңүлүн көтөрүү үчүн кылган аракети эле Эрнистин. Анткени жылда атасы менен апасы мына ушинтип куттукташчу. Ошол салтты бузбай, алардын жоктугун сездирбей карындашын кубанткысы келди. Чоң залга дасторкон жазылып, таттуулар коюлуптур. Жамалды дагы тултуңдатып өзү жардам бере коюп жасаган эле байкеси. Жаздын алгачкы айында төрөлгөн үчүн ата-энеси жетине албай жазайым деген ысым беришкен. Бул күн жазайымдын бактылуу күндөрүнүн тизмесине кошулду. Баары тарап, өздөрү калган эле үйдө. Байкеси улам күлкүлүү нерселерди айтып күлдүрүп отурган. Бир убакта кыздын жүзү кызарып чыкты. Эмне болду? Жеңемди чакырыңызчы, деди, уялгандан байкесинин көзүн карай албай.
Азыр. Эрнис шашыла ордунан туруп ашкана тарапка жөнөдү. Жамал дейм. Жазайымга жардам берчи ажатканага. Тойдум ушул жашоодон. Бул жагымды эптей албай жатса эми мунусу, деп кыйкырган жеңеси адатынча кыз отурган арабаны жулкунтуп сүйрөп жөнөдү. Жазайымдын жалдыраган көзүнө караган да жок. Балким бир эле тиктесе кызды аямак, анын үнсүз арманын түшүнмөк. Байкеси гана түйүлгөн муштумун оозуна тиштеп, карындашына жардам бере албай жатканына, гүлдөй өмүрү ушинтип өтүп кетерине сызып, үнсүз ыйлап жатты. Дагы айтсаң, азыр жаз мезгили, гүлдөр ачылган, сен жыттасаң, гүлдөр сүрөттөп берчи. Гүлдөр деген назик болот, ар кандай түстө. Чуркап ордунан турган кыз короодо өскөн розаны жулуп келди да Заримага карматты. Мынакей, акырын карма. Азыр. Дагы чуркап барып гүлдөп турган алчанын бутагын сындырып келди. Муну дагы кармасаң. Колуна аяр кармаган кыз этияттык менен колдору менен бутакты кармалады да мурдуна жакын алып келип искеп алды. Жыты укмуш да. Ооба деген Айдана курбусуна боорооруй түштү. Айдана, дүйнө аябай кооз болсо керек, Кооз. Кандай бактылуу экениңди билбейсиң да. Сен көрө аласың. Зарима, сенин көздөрүңдө укмуш сулуу. Көрбөгөндөн кийин, деген кыз көңүлү чөгүп акырын унчукту. Сенин эч кимде жок үнүң бар, ырдасаң. Ушул үнүмө кошуп, сен айткан сулуу көздөрдү дүйнөдөгү эң жагымсыз бирок көргөн көздөргө алмаштырмакмын. Зарима, сен көрөсүң. Мени айтты дейсиң, сен аябай дүйнөгө таанылган ырчы болосуң да, анан көп акча таап, ошол акчага көзүңө операция жасашат. Мен ырчы болуппу? Кайдан дейсиң? Балким бир боорукер адам сенин көздөрүңө операция жасаганга жардам берер. Айдана, ооба, үмүт зор менде. Билесиңби, ишке ашпасын билсем да, үмүтүмдү үзбөймүн. Балким качандыр бир күндөрдүн бир күндөрүндө көздөрүм ачылса, мына өзүм элестеткен дүйнөнүн чыныгы сулуулугун өз көздөрүм менен көрөрмүн. Албетте, эки кыз кыялдан отурушту. Аңгыча ары жактан Зарима деген өгөй апасынын ачуу үнү экөөнү тең селт эттирди. Кайда жүрөт десең эми темселеп, көрбөгөн көзү менен ушунча издедет артынан. Көзү көрсө тим эле таптырбай качмак экен. Апа, мен бул жактамын. Зарима колуна узун таягын кармап, бир колун алдыга созо эшик тарапка жөнөдү. Айдананын үйүндөмүн. Сага эмне дегем я? Кадам жылба деген белем? Салкын эже, Зариманы мен алып келдим үйгө, курсагы ачып. Эмне? Сен курсагым ачты, мени ачка коет деп арызданып жүрөсүңбү? Деген аял заардуу чаңкылдап, ансыз да көзү көрбөй үлбүрөп турган кызды чаап алды. Жок, урбаңызчы Зариманы, мен жөн эле. Ай кыз, өз кызым деги өзүм билем. Жүрчү үйгө. Салкын кызды колдон сүйрөп, дегдеңдетип жөнөп кетти. Зарима 16 жашта, башка кыздардай күзгүгө каранып жашоонун таттуу убагын тарта турчу убагы. Бирок минтип көздөрү көрбөй төрөлө элек жатып, тагдырдын сыноосуна кабылган. Кичинесинде көзү бир аз бозгуч тартып көрчү, кийин эле көрбөй калды. Ал убакта Зарима аябай эле кичине болгондуктан көргөндөрүн эстеп калган эмес. Апасы ушул кызын төрөгөндө көз жумуп, атасы кызын колуна кучактап жалгыз калган эле. 1 жыл өзү жашады. Баары бир эркек эмеспи? Бала менен аябагандай эле кыйналды. Акыры туугандардын кийлигишүүсү менен Салкынга баш кошкон. Салкын эркинге турмушка чыкканда колунда өзүнүн кызы менен келген. Алгач экөөнү тыпыйта кийинтип, эгиздей ээрчитип алып жүрчү. Кийин эле кайсы кара теке сүзгөнү белгисиз Заримага атасы жокто кол көтөрчү болгон. Кыз 4-5 жашка барып калганда анын көздөрү көрбөсүн билишти. Анда да түз жолдон жыгылып, алдыдан чыккан нерселерди сүзүп, эчен ирет бети башы көгөргөндө гана дарыгерге көтөрүп барышкан. Үмүт болгону менен өтө аз дешти. Көздү биз жөнөкөй адамдар түшүнбөгөн, кандайдыр бир чел кабык тосуп калганын, аны чет мамлекетте чоң суммага операция жасашаарын айтышты.
Күнүмдүк оокатын араң кылган автобус айдоочусунда мынча сумма кайдан дейсиң? Башын шылкыйта кызын бооруна басып келе берди. Акча топтоо албетте көзүнө операция жасатам деп жүрүп 1 жыл мурун каза болуп калган атасы. Ошондон бери Зарима Салкындын колунда. Анын ачуу сөздөрүнө да кайыл боло жашап келе жатат. Кечээ да бир жерге тойго барам деп кызды жалгыз калтырып кеткен болчу. Салкындын жүрөгү ушундай таш беле. Же турмуштун ашууларында суугуна тоңуп ташка айланганбы белгисиз. Зариманын бул сыяктуу калып кеткен күндөрү көп эле болгон. Карасаң таалайсыздын өңүн, тим эле Кудай сулуулукту аянбай бергенин. Салкын дирилдеп бурчта турган Зариманы карап алып кызына сүйлөдү. Үнүн айтсаң апа, тим эле булбулдай таңшыйт. Кыткылыктаган Салкын менен кызы Зариманы минтип эрмектеп жаткандары биринчи жолу эмес. Сен жалгыз эмессиң. Ата, көрдүңбү алардын жүзүндөгү кубанычты? Алардын бактылуу экенин көрүп эле менин өмүрүм узарып, жашоомо маңыз кошулуп жаткандай. Селт эте чочуп ойгонгон Сабыр дагы эле самолет жерге коно элек экенин байкады. Иллюминатордон аппак болуп каалгыган булуттарды тиктеп алып, эмелки көргөн түшүн эстеди. Кызы, ушул булуттардай аруу, ушулардай таза эмес беле? Тилегичи? Эх, кызым, сенин тилектериңдей, сенин максаттарыңдай бул дүйнө кем эмес экен, деди Сабыр ичинен. Ноутбугун жандырып кызынын сүрөттөрүн көрүп жатты. Бала кезинен тарта өмүрүнүн акыркы күнүнө чейинки сүрөттөр. Мына акыркы сүрөт экен. Оору жанын кыйнап турса да күлүмсүрөп түшүптүр. Көмүрдөй капкара болгон чачтары химия ала берип түшүп кеткен эле. Алдырып салып, өзү тигип алган шапка кийип отурат. Колдорунда өмүрүнүн жарымын айланган асма уколдор илинип, көздөрүнүн алды карайып, эриндери кургап, соолуп бараткандагы кези. Абалы ушунчалык оор болуп турса да жылмайганын. Сабыр ноутбукту жаба салды да, өзү да байкабаган абалда көзүнөн тамган тамчы жашын жеңи менен сүртө салды. Кызына ал кеткенден кийин ыйлабайм деп сөз берген. Бирок кантип ыйлоо мүмкүн эмес, ушундай кереметин жоготуп жатса. Дария кичинекейинен бир ордунда турбаган аябай шок кыз болгон. Мектепке барганда да эң жакшы окуу атасынын сыймыгы болду. Өмүр бою атасы экөө гана жашады. Апасы кызын таштай салып качкан. Сабыр кызды өзү чоңойтту. Кызына ушунчалык байланган экен. Жада калса башка аялга да үйлөнбөдү. Экөө эле бактылуу болчу. Бой жеткен кызы спорт менен да машыгып, бийиримине катышып, деги койчу колунан баары келчү. Баарына жетишчү. Окуп да, иштеп да. Үйгө келип үйдүн ишин, тамактарды түрлөп жасап, гүлдөрдүн түрүн өстүргөн. Шашып жашачу кызы. Ар бир күнү жада калса мүнөтү план менен кетчү. Көрсө өмүрүнүн аздыгын ошондо эле сезген окшойт. Жетишип калайын дегени го. Көргөн жанды суктанткан, жакындан тааныган адамдарды тамшанткан кыз болгон. Сүйүүсүн да тапты. Мына жакында той дегени турганда ушул каргаша болуп кетпедиби? Чоң ресторанда кызга сөйкө салынып шаңдуу отурушкан. Дария жигитинин кучагында туруп эсин жоготту. Ызылдаган эл, чакырылган тез жардамга эсин жоготуп жаткан кызынын колдорун өөп, Сабыр бара жатты. Текшерүү, анализдер башталды. Дария эсине келери менен үйгө кетем деп туруп алган. Жок, кармап калышты. Акыры узак текшерүүлөрдөн соң канында кандайдыр бир оор дарт бар экендигин аныктап чыгышты. Башкы дарыгердин алдында отурган Сабыр башын мыкчыды. Кантсе да, кандай ойлосо да кызын бул жамандыкка эч эле кыйгысы келбейт. Алып кетем деди ордунан туруп чечкиндүү. Албетте, өзүңүздүн чечимиңиз. Бирок кеч болуп калды деп корком. Дарылоо курсу өмүрүн узартып гана бере албаса, сактап кала албайт, деди дарыгер акырын. Жок, кызым жашайт. Керек болсо дүйнөдөгү эң кымбат дарыгерлерди табамын. Азыр өнүккөн заман. Албетте, Сабыр мырза, бирок Дария чалдыккан дарттын дабасы али жок. Тарс эттире эшикти жаап чыгып кетти Сабыр. Уккусу келбеди. Кулактарын жапырып чындыкты четке какты. Ошол эле күнү кызын жетелеп кетти. Тойду да токтотушту. Медицинасы өнүккөн Германияга алып келди. Өз айткандай эң эле күчтүү, тажрыйбалуу дарыгерлердин көзөмөлүндө болду Дария.
Бирок күн өткөн сайын көз алдында, өз колдорунда кызы соолуй берди. Көрсө, эң бийик даражаң, жыйнаган байлыгың, ден соолуктун, өмүрдүн алдында бир тыйынга да татыбайт тура. Пенденин миң чуркаганы, Кудайдын бир буйруганы деп бекер айтылбаган чыгар. Таасирдүү, мансаптуу, көптөргө жардам колун созгон сабыр жалгыз кызын ажалдан арачалап кала албады. Ошондо да Дарья үмүтүн үзбөдү. Азыр ойлосо атасы кызына эмес, кызы атасына көбүрөөк дем берип жүрүптүр. Эсинде, бир жолу абалы начарлап кеткен, колдорун кармап өзүн жаштуу көздөрү менен тиктеп отурган атасына алсыз жылмайган кыз: «Атаке, менин эле көзүмдү карап бекер кылгансың. Үйлөнүп дагы балалуу болгонуңда мени жоготуп жатканың үчүн жаның мынчалык кыйналып көкүрөгүң ачышмак эмес. Эми деле кеч эмес, үй бүлө күт. Ата, мени кечир. Сенин үмүттөрүңдү актай албаганым үчүн, небере жытын жыттатпай кеткеним үчүн». Сабыр үнсүз ыйлаган. 100 баласы болсо деле ушул кызын жоготкондо кан жутаары белгилүү. Анткени Дарья башкача болчу. Өмүрүнүн аз калганын сезгенде Дарья өзүнө окшоп, оор дартка чалдыккандар, тубаса оорулуу адамдар менен маектешип, чакан клуб түзүп, аларды колдоого ала турган фонд түзүүгө жетишти. Фонд «Сен жалгыз эмессиң» деп аталат. Биргеликте түрдүү даамдарды жасашат, кол өнөрчүлүк кылышат, ырдашат, бактылуу болушат. Ата, карачы, адамдарга бакыт тартуулоо канчалык оңой. Биз куштар болсок канатыбыз кыркылды. Бирок биз жер менен басууну үйрөнөбүз, биз жеңилбейбиз деген бир жолу. Сабыр самолет Бишкекке конуп жатканда дагы бир жолу сыртты карап алды. Бул жака Дарьяны алып кеткенден бери келе элек. Сагынганын туйду туулган жерин. Дарьянын ошол баштаган ишин өз мекенинде улантуу үчүн жолго чыккан. Бул жакта дагы окшогон Дарьянын колдоосуна муктаж адамдар көп экенин билди. Траптан түшкөн сабыр аппак булуттары бар. Жаздын көк асманын тиктеп көпкө туруп, анан ары карай кадамын улады. Көзүм жумук, бирок ойго жатамын. Оор чыккан үшкүрүгүм катамын. Угузбаймын деймин үнүм башкага. Ич-ичимден тоодой жүктү катамын. Мен бирөөгө таарынбадым жөн гана. Эх, тагдырым, мен өзүңө капамын. Улан ушул саптарды чиймелеп алып, калың дептерин жаап, терезеге койду да толук турган айды тиктеп алды. Колундагы телефонун алып чыгып, жатка билген номерин терип кулагына такап турду. Узак кеткен чакыруудан соң шаңк эткен кыздын жагымдуу үнү угулду. «Алло, угуп жатамын». Улан демин ичине тартып тыңшап тура берди. «Кайра чалыңыздар, угулбай жатат», деген кыз коюп салды. Жигит ушуга эле шүгүр кылгандай телефонду карап жылмайып алды. Эртеси эртең менен ошол кыз окуган окуу жайга барды. Имараттын алдында турган кыз жанындагылар менен күлүп сүйлөшүп жаткан экен. Анын сол тарабында турган бала бир нерселерди айтып, ага Аружан күлүп жатты. Заматта ичин кызганыч ээлеп, тиги баланы жек көрүп, бир эсе өзүнүн кол жеткис кыялы болгон кызга сөз атып тамашалап турган жигиттин бактысына көз артып кетти. Ордуна өзүн койду. Өзү болгондо тиги кара көз сулууга не деген сөздөрдү айтмак? Жүрөгүнөн төгүлүп, дилинен түйүнөн чыккан эң аруу, эң таза сезимдерди ыргайлантып сайрамак. Бирок андай бакыт кайда? Канчалык аракеттенгени менен ошол сөздөр жигиттин тилин күрмөөгө келтиргенге алсыз эле. Улан сүйлөй албай кол жаңсап түшүндүрөт. Тубаса дудук төрөлдү. Мунун себеби апасы уулуна кош бойлуу кезинде катуу ооруга чалдыкканы менен түшүндүрүштү. Бала атайын мектептен билим алып, өз дүйнөсүндө жашап жүргөн. Анын минтип башка адамдардын бактысына суктануусу ушул кызды көргөн күнүнөн башталды. Капыстан жашоосунда пайда болгон периште Уланды такыр бөлөк дүйнөгө жетеледи. Канча жылдан бери акмалак артынан калбай келет. Күн сайын күч топтоп, колуна атайын кызгарын алып жазылган катты сунууга бел байлап, үйдөн чыгат да периште кыздын аруу жүзүн, карагаттай көздөрүн, күндүй жаркып турган күлкүсүн көргөндө артына кайтат. Деми басылып, шагы сына түшөт.
бирок мунун да жолун тапты. Кыздын интернет желесиндеги почтасына күнүнө кат жолдойт. Экөө ошол жактан баарлашышат. Эмнеге сырдуусуз, деди кыз жылмайган быйтыкчаны жиберип. Сырдуу эмесмин. Анда эмнеге көрүнбөйсүз? Көргүң келеби? Деп жазды жигит делөөрүп. Албетте, сиздей акын жигитти көргүм келет. Көрсөң тоготпой кетсеңчи. Эмнеге антесиз? Деги айтканым, бутуңуз жокпу? Бар. Колуңузчу? Сага жазып жатсам демек ал да бар. Кыз жылмайган быйтыкча жиберди. Анда баары жайында экен да, деп жазды кыз кайра артынан. Жайында, деп жазган Уландын көңүлү чөктү. Аида, мага кезигүүңүздү күтөм. Жигит чыгып кетти. Эми эмне дей алмак? Кандай айла кыла алат? Жолуксунбу баарына кол шилтеп, бирок кыз жактырбай кетсечи? Анда ушул жазышуу бактысынан да куру калбайбы? Жок, эч качан андай болбойт. Кызга жолукпайт. Жөн гана ушинтип алыстан караанын сүйүп, телефондон жазышкан бактысына ыраазы болуп жашай берет. Бирок күн сайын кызды сырттан акмалаганын токтотподу. Кыз менен кошулуп артынан кечке жүрө берет. Кээде анын артында басып баратып, экөө жетелешип басып баратканды кыялданып ийет. Анда эмнелер жөнүндө айтмак? Баягы күндөлүгүнө толтура жазган кызга арналган ар бир саптарды, ар бир ырларды окуп бермек да. Бир күнү дагы адатынча окуу жайдын алдына группалаштары менен турган кызды аңдып турган. Бир убакта бою узунунан келген жигит Аружандын колдорун кармап алды. Кыз силкип жиберди эле кайра өзүнө катуу тартып бетинен сүйүп алды. Баары кол чаап жиберип, кыз ыйлаган бойдон чуркап кетти. Мунун баарын четте карап турган Уландын муштуму түйүлө азыр эле тиги жигитти басып жыгылчудай болуп турду. Ошол күнү Улан кыздын эмес, ошол жигиттин артынан түштү. Үйүнүн жанына жетейин деп бурчтан бурула бергенде Улан тиги жигиттин алдын тороду. Эй, кимсиң сен? Каш жолдон. Улан ошол кызды кармаган колдорун кайрып туруп, түйүлгөн муштуму менен тиги жигиттин жүзүнө муштап жиберди. Эртеси чекеси жарылып, бир колу мойнуна илинип байланган жигит Аружандан кечээки кылган кылыгы үчүн баардык группалаштарынын алдында кечирим сурады. Эч ким, эч нерсе түшүнбөгөн бойдон кала беришти. Ал эми Улан кызды ушинтип сырттан кооруп, интернеттен баарлашып, телефондон анын жагымдуу үнүн угуп жүрө берди. Элдос деген апасы акырын баласынын эшигин каккылады. Терезенин чала ачылган пардасынан сыртты тиктеп отурган калыбында жооп берди уулу. Кандай отурасың, балам? Жакшы. Балам, муну карачы. Жибек колундагы телефонду уулуна сунду. Көңүлсүз апасынын колундагын алды. Анда сен жалгыз эмессиң деген жазуу менен кармашкан колдордун сүрөтү бар экен. Эмне болуптур? Элдос кайра апасына сунду. Окусаң, өзүң айтчы. Теги сен сыяктуу тагдырдын оор сыноосуна кабылган балдарга лагерь экен 10 күндүк. Анан балким барып келерсиң, көңүлүң ачылат. Тренингтер өтүлөт дейт, жаратылыш койнунда экен. Эмнесине көңүлүм ачылат? Өзүм окшогон майыптарды көрүппү? Ошолордун арасынан орун алып калганыма кубанамбы? Элдос корс сүйлөдү. Жибектин жүрөгү канап кетти. Жок, бул анын өзүнүн уулу эмес. Ар дайым апалап, өөп эркелеп турчу өз уулу эмес бул. Апа, менин ордум ал жак эмес, менин ордум тигилер менен, деген Элдос терезенин тушундагы чакан спорт майданчасында чуркап, футбол ойноп жүргөн балдарды көрсөттү. Эмне болуптур барып келсе? Кантип айтам мен муну жазайымга? Менден кутула албай жатышыптыр деп көңүлү ооруп калбайбы? Эрнист, түшүнчү, орундар чектелүү экен, жөн гана 10 күндүк лагерь го бул. Мен да эс алып бир аз нервтеримди дарыламакмын. Койчу, деген Эрнист кол шилтеп басып кетти. Байке, оу жазым, кандай тартылыптыр? Сонун, деди Эрнист карындашынын маңдайынан жыттап, колундагы жазайым тарткан сүрөттү кармап. Балким чын эле барып келсемчи, байке. Жаска, болду, унут. Байке, эми сен баштадыңбы? Жок, мен өзүм баргым келип жатат, байке. Өзүмдөй адамдар менен таанышам, баарлашам. Сүйлөшөбүз дагы, деди Эрнист. Бирок ичинде жибергиси келип турду. Анткени 10 күнгө алыс жолго чыгып жатат. Өзү жокто Жамал карындашына не деген күн көргөзбөйт. Бир жагынан лагерге жибергени да туура болоор.
бирок барып шартын көрүп келүү керек. Апа, Зарима барса сонун болмок да. Кандай дейсиң, тиги Салкын аны жиберер бекен? Биз сурансакчы апа, деди Айдана апасына жалдырап. Макул кызым. Эмне? Кайдан чыккан лагерь дагы? Салкын Айдана менен апасын жактырбагандай бертийди. Эс алуучу кадимкидей лагерь. Муну аяка таксаңдатып жиберип коюп, тиричилигимди ким кылат? Салкын 2 күндүн биринде кызын шаарга алып барып, атайы эл көп жүргөн жерге тургузуп ырдатып, астына куту коюп койчу. Анын таап келген акчасы күнүмдүк тамак ашына кеңири жетер эле. 10 күнгө эле, деди жалдыраган үн менен Айдана. 10 күн? Кой айланайын, лагерь-магериңди жыйыштыр. Бул 10 күн ал жакта жыргаса биздин тамак кантет? Менин тапканым кийим дарыдан ашпаса. Салкын адатынча наалып көп сөз сүйлөдү. Апа, суранам, жиберчи. Сөз берем, ал жака барып келсем, дем алышсыз көчөгө, базарга чыгып иштейм. Жанатан бурчта турган Зарима көз жашын төгүп ыйлап жиберди. Мынаны карасаң, элден мурун уулугуп алганын. Заримага жете келген Салкын колдон ала жулкуп ийди кызды. Зарима кайра апасынын бутуна жыгылып ыйлап суранып жатты. Барсаң барчы, деди да этегин кагып туруп кетти. Шаардын чет жагынан атайын конок үйүн сүйлөшкөн Сабыр 10 күндүк лагерди ушул жерден өткөрмөй болду. Кыздарга 3 кыз, балдар 3 бала жардамдашып караганга алып алды. Алгач баары менен таанышуу үчүн чоң залды жасап чыкты. Анда төрдөгү чоң мониторго коюлган кызы Дария менен бирге түшкөн адамдардын сүрөтү турду. Сабыр негедир толкунданып жатты. Улам кол саатын карап, стол үстүндөгү ручка жана бир нече дептерлерди кеминде 100 жолу оңдоду окшойт. Саламатсызбы деген үндөн жалт караган Сабыр арабада отурган уулун сүйрөп кирип келген аялды көрдү. Саламатчылык, келиңиздер. Биз кеч калдык го дегем, деди жанагы аял, бөлмөдө эч ким жок экенин көрүп. Орун алыңыздар, эми келишет баары. Сабыр сылык сүйлөп жылмая аларга бөлмөнүн төрүндөгү орундукту көрсөттү. Так, силерге чайбы, кофеби? Чай. Сагачы, деген Сабыр Жанатан кабагы анча ачылбай арабада отурган жигитке суроолуу карады. Кереги жок, деди Элдос көңүлсүз. Чынында бул жака келүүнү каалаган эмес, бирок апасы жалдырап суранып туруп албадыбы? Аргасыз макул болгон. Элдос өзүнө боору ооруй карап, аянычтуу тиктеген көздөрдү көргүсү келбейт. Ошондуктан адамдарга аралашууну, алар менен маектешүүнү жактырбайт. Аңгыча дагы 2-3 адам келди. Алар да арабада отурушат экен. Лагерь жалпы 12 балага болжолдонуп, орун даярдалган эле. Акырындап чууруп жатып баары келишкен өңдүү. 11 адамдын ысымдары менен фамилиясын окуп жоктоп жатты. Сагынбекова Назель. Зал жымжырт. Сагынбекова Назель, деген Сабыр дагы бир жолу кайталап олтурган адамдарды бир сыйра тиктеп алды. Аңгыча эшик оозунан мен деген үн чыкты. Баары жабыла ошол тарапты карап калышты. Эшик оозунда балдак таянган кыз туруптур. Келиңиз. Сабыр жеңил кыймылдап кызга келип залдан орун алуусуна жардам берди да өзү кайра ордуна келип турду. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга ушул жерде биздин катарда турганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Сен жалгыз эмессиң, аттуу долбоордун түптөлгөнүнө 3 жыл болуп жатат. Биринчи ирет Германияда түзүлгөн. Менин кызым негиздөөчүсү Дария Сабыржановна. Чоң монитордон Дариянын жылмайган сүрөтү чыкты. Бул долбоордун негизги максаты сиздер менен баарлашуу, бири-бирибиз менен жакындан таанышуу, көңүл ачуу. Майыптарга жасалган кайрымдуулуктун бир түрү, бир сөз менен айтканда, деди Элдос Сабырдын сөзүн бөлүп. Баары ал тарапка бурулду. Эмне? Туура эмес айттымбы? Элдос, ооба, 3 жыл мурун бул долбоор түптөлүп жатканда, сиз мага жолугуп бул сөздү айтканыңызда балким сизди кош колдоп колдомокмун, деди Сабыр токтоо жылмайып. Бул жерде убактыңыздарды кызыктуу өткөрүү үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Ал эми сиздер менен кошо келген жакындарыңыздар лагерь менен таанышып, анан кетсе болот. Балдарды алып келген жакындары лагердин шарттарын көрүп, көңүлдөрү жай ала жолго чыгышты. Баары бири-бири менен эркин таанышып алуусу үчүн ошол залда жалгыз калтырышты. Кызык
Не деген тагдырлардын ээси бир жерге чогулганы, анан калса окшош сыноого кабылгандар тез эле бири-бири менен тил табышып кетишти. Айрымдары күлүп сүйлөшүүгө өттү. Бир гана Элдос кошула албай жатты. Дагы эле башына түшкөн бул тагдырга баш ийгиси келбей, булардын катарынан өзүн көрө албай жаткандай. Сизде баары жакшыбы? Деген үндөн артына жалт тиктеген Элдос көздөрү күлмүңдөп турган кызды көрдү. Жакшы, деди кайра башын буруп терезени карап. Жазайым. Артына бурулса кыз колун сунуп турган экен. Элдос, деди аргасыз сунулган кыздын колун кыса. Эмнеге кошулгуңуз келбей жатат? Анткени бул жер, бул чөйрө меники эмес, деген Элдос арабасын колу менен жылдырып ары жүрүп кетти. Биринчи күн ушуну менен соңуна чыкты. Булардан өзгөчөлөнүп келген Зареманын өзүнө бир кыз бөлүндү. Анткени көнө элек жаңы жерде тепкичтерге урунуп жыгылып кетүүсү мүмкүн. Күндөр билгенге, жашоону сүйгөнгө аябай кызыктуу өтүп жатты. Сабыр кудум дарыя үйрөтүп кеткен жашоону буларга көрсөтүп үйрөтүп жатты. Бир күнү сыртта эшикте чоң болуп жагылган оттун айланасында баары кызуу маек куруп отурушту. Келгиле жашообузга бакыт тартуулаган себептерди санайбыз, деди Сабыр отко жыгаш таштап. Эртең менен ойгонгон бакыт, жашап жатканыбыз бакыт, сүйлөй алганым бакыт, деди бир жигит. Улан унчукпай жертиктеди. Оттун күйгөнүн карап олтуруу деле рахат, деди Назель жылмайып. Сиздер бактылуусуздар, деди Зарема. Көрө аласыздар, айлананын ар бир көрүнүшүнөн, жаратылыш кубулушунан рахат ала аласыздар. А сен болсо баса аласың, деди Элдос бир убакта. Ал эми сиздин буттарыңыз бар, демек үмүт деле бар, деди Элдоско караган Жазайым. Көрдүңөрбү? Ар бириңерде шүгүр келтирүүгө себеп бар. Бул жерге силерди топтогон себебим бири-бириңерди көрүп кысылсын, көңүлү чөксүн деп эмес, кайра өздөрүн жалгыз сезбесин деп, шүгүр келтирсин деп чогулттум. Эң негизгиси, силер ар бирөөңөр тирүүсүңөр, дем алып жатасыңар. Мына чыныгы бакыт. Демек силерде мүмкүнчүлүктөр толтура. Кызым Дария оор дартка чалдыккан, силердей болуп арабага отуруп калганда да жашоону сүйүп, тойбой жашады. Ар бир күндөн рахат алып жашады. Мен ага эмес, ал мага жашоону үйрөтүп кетти. Аз жашоосунда өтө чоң иш жасады десем болот. Силер наалып, нааразы болуп жаткан жашоого зар болуп төшөктө өлүм менен алышып жаткан миңдеген адам бар. Силер эч болбосо минтип отуруп болсо да аралаша аласыңар адамдарга. Өмүр бою козголо албай төшөккө мыкталгандар бар. Андыктан өзүңөрдө болгонун баалай билгиле. Өмүр кымбат, анын ар бир мүнөтү баалуу. Өзүңөрдөн жогоруну карап нааразы болуу эмес, төмөндү карап шүгүр келтирүүнү үйрөнгүлө. Көктү тиктеп даттанууну эмес, ыраазычылык айтууну адат кылгыла. Дени карды соо болуп деле жашоосуна кийген адамдар толтура. Силер ошолорго үлгү болгула. Бул жалган дүйнөдө эч бир пенденин телегей тегиз, бакыт чынысы толо эмес. Ар бир көңүлдө, ар бир жүрөктө бөксөлүк бар. Бир адам бактылуубу? Демек анын да баасы бар, төлөмү бар. Балким ал бакытка чоң курмандык менен жеткендир. Баары жымжырт болуп, кээ бири көзүнөн жаш агызып, Сабырды тиктеп калышты. Сабыр өзү билбеген абалда ыйлап жаткан. Ар бир адам төрөлгөндө Эйнштейн же Чыңгыз Айтматов болуп төрөлбөйт. Бирок жараткан эч бир адамды талантсыз, шыксыз кылып да жаратпайт. Демек силердин да колуңардан келчү иш бар. Мен бийлей алам, деди Элдос бир убакта колдорун толкун сымал кыймылдатып, башын кошо кыйшайта. Эң сонун. А мен сүрөт тартканды жактырам, деген Жазайым жылмайды. А мен ырдай аламын. Зарема кубанычтуу үн катты. Мен ырларды жазамын, деген жазууну баракка жазып көтөрдү улан. Баары кол жаап калышты. Мен тикмечилик колумдан келет, үстүмдөгү кийимдер өз колумдан жаралган, деди Назель да акырын. Аябай кооз тигилиптир. Сизде талант бар турбайбы, дешти баары бир ооздон. Кана эми бизге Зарема кыз ырдап берсин, биз коштоп турабыз. Мейли тагдыр мага башың ийбегин, мейли тагдыр камыр кылып бийлегин. Мен өзүңдөн башка нерсе сурабаймын. Асказоодой ата энеме тийбегин, медер туткан бир тууганга тийбегин.
Кыздын жумшак, булбулдай таңшыган үнүнө арбалып баары угуп отурушту. Назель бул жакка келгенде эле Сабырдын жанында кошо жүргөн адам менен тиктеше түшкөн. Негедир тааныш адамдай сезилди көздөрү. Бир күнү Сабыр булар менен отурганда кирип сүйлөп калганда үнүн укту. Ошол. Бул үндү 1000 жылда да унутпас. 1000 сан кыйкырыктын арасынан да таанып кое алат. Селт эте жүрөгү башкача согуп алды. Кудум ошол күндөгүдөй дүкүлдөп, энтигип алганычы? Сагынган экен. Көз албай тиктеп тура берди. Мунун көзүнө жаш толуп тиктеп турганын сезгендей, ал адам да чыгып баратып Назелди тиктеп алып кетти. Кетип калуум керек деди ичинен. Бир күнү тамактанып болуп бөлмөсүнө келе жатканда узун коридордун башынан ошол адам келе жатканын көрүп шарт бурулду. Таянган балдагы менен канчалык бат басууга аракет кылганы менен ал аракети текке кеткендей. Тиги адам жетип келип колдон алды. Нази, сени тааныдым дейди ал адам энтигип. Кечиресиз, сизди тааныбайт экем. Назель артына бурулуп, өзүн чындап тааныбаган адамдай көргөзүп жылмайды. О Кудай көздөрү, деди ичинде жигиттин көздөрүн карап. Ошондой дечи, анда эмнеге мени көрүп качып баратасың? Мен ашканада телефонумду унуткан экенмин. Ошону эстеп кеттим, деди жигитти түртүп бөлмөсүнө карай жөнөдү. Анан эмнеге кайра бөлмөгө жөнөдүң? Деп кыйкырды. Тиги адам Назель бир аз алыстаганда. Чөнтөгүмдө экен, эстеп кеттим, деди да кайра балдагын сүйрөп шашып бөлмөсүнө кирип кетти. Сен баары бир алдаганды билбейсиң, деп кыйкырып кала берди тиги адам. Назель бөлмөсүнө кирип эле эшикти жаап жөлөнүп алып ыйлай баштады. Неге сени кайра көрдүм? Унутпасам да сагынычым бир аз тарап бүтүп бараткан. Керебетине бүк түшүп кулаган кыздын көз алдына ошол жылдар келди. Назель кичинесинен баса албайт болчу. Диагнозун ДЦП деп беришкен. Анын себеби аябай көп түшүндүрүштү. Бирок ошого карабай кыздын атасы менен апасы колдон келгенин жасашып, дарылатууга болгон аракеттерин көрүшкөн. Назелдин балалык чагы дарылануу менен ооруканаларда өтүп кетти. Башка кыздардай куурчак кармап, ыр жаттабай, дарынын түрүн алып, кийимдери бардык буюму дары жыттанып өттү. Чет мамлекетке алып барып дарылатышты. Жаш туруп 3 оор операцияны башынан өткөрдү. Анын жыйынтыгында ден соолугуна бир аз жылыш болуп минтип балдак менен басып калды. Бирок жоготулган ал күндөрү канчалык оор эле. Массаждын түрүн алып, жанын кыйнаган канча азаптуу түндөрдү өткөргөн экен. Убакыт билинбей учуп отуруп бат эле бойго жетти. Бирок коомго кошула албады. Мектепке да бара албай. Мугалимдер атайын үйдөн окутуп кетишет. Назель өзү ар кандай кийимдерге кызыгып жүрүп, акыры өзү да акырындан кийимдерди тиге баштады. Назель жаз мезгилин өзгөчө жакшы көрчү. Жаратылыш ойгонуп, тирүүлүк башталганда көчөгө чыгып басканды жактырат. Ошондой жаздын күндөрүнүн биринде социалдык сайт аркылуу бир адам менен таанышып калды. Өзүн Бекбол деп тааныштырган адам менен Назель бат эле тил табышып, байке карындаш болуп алышты. Акыркы күндөрү ал адамдын ар бир СМСин күтүп, ага байланып баратканын өзү да байкабай калды. Бекбол да ошондой. Күн сайын кабарлашып, Назелди жакшы сөздөр менен эркелетип турат. Өзүнүн жан дүйнөсүндөгү өзгөрүү сыртка да билине баштаса керек. Эмнегедир апасы Назелдин телефон тиктеп жылмайып алганын байкап жүрдү. Назель эжеси менен апасына Бекбол тууралуу айтып бергенде, негедир алардын жүздөрүнөн өзүнө окшогон кубанууну көрө албады. Кандайдыр бир тынчсыздануу менен санаркы отурган. Ошол күндөн апасы ал жигитке ишенбе деген сөздөрдү көбүрөөк айта баштады. Апасы гана ачык айтпаса, эжеси сөздү айландырып түшүндүрчү. Бекболдун сүрөтүн көрсөткөндө, ушундай бала сени карамак беле, дени соо кыздар жүрсө дешкен. Сенден пайдаланып анан үйлөнбөй таштап кетет. Кайсы жигит эле жубайынын жарымжан болуусун кааласын? Атүгүл дени соо алып, жашап жүрүп, ооруп калсаң чанып кетишет. Ана минтип турсаң деген сыяктуу сөздөрдү Назель күн сайын уга баштады. Мындай сөздөрдөн кийин чын эле өзүн төмөн сезип, Бекболдон да алыстай баштады. Кыздын мындай аракетине таң калган жигит сүйлөшүп алуу керектигин айтты. Назель, кел жолугабыз, деди бир күнү. Эмнеге? Кандай эмнеге? Сени жакшы көрөм. Мен сизди байкемдей эле сыйлаймын, деп жазды Назель көзүндөгү жашын сүртүп.
алдап жатасың деген жазуу менен тиштерин көрсөтүп күлгөн быйтыкча келди Бекболдон. Жок байке, чын айтам. Сизди байкем катары эле жакшы көрөм. Эх, Назель, сен алдадың. Билбедим эмнеге экенин, бирок көңүлүм сезип жатат. Айтчы, сени башка бирөөгө мажбурлап берип жатышабы? Андай болсо ачыгын айт, дарегиңди издеп барайын, ата-энеңдин алдынан өтөйүн деген жигиттин жалбыраган СМСи келди. Жакшы адамсыз, бирок менин көңүлүмдөгү инсан башка, деп жазды да ыйлап жиберди. Макул, сени катуу жакшы көрдүм. Эми тынчыңды албайм, бактылуу бол садагам. Назель көпкө ыйлап жатты. Үнүн чыгарып да, ичтен сызып да ыйлады. Чын эле, Бекбол дайынсыз кетти. Кайра издебеди, чалбады. Убакыт болсо өтө берди. Назель эми кайра мурунку өз жашоосуна түштү. Эч кимге сүйлөбөй, кошулбай, өзүнчө дүйнө. Көнүп калган экен. Бекбол менен жашоосунун кызыгы кеткендей, ансыз да кунарсыз дүйнөсү ан сайын өңүн жоготуп, бозоруп бара берди. Көп убакыт өттү. Жашоосундагы алгачкы сүйүү тартуулаган инсан Бекбол Назелге акыркы да бойдон кала берди. Эми кайра минтип экөөнүн кездешкенин карачы. Мындай абалымда көрүнгүм келген эмес. Канчалык сени сагынып, карааныңды көрүүгө зар болсом да, жараткандан кездештире көрбө дегем. Кечир. 10 күндүк лагерь соңуна чыкты. Бүгүн балдардын жакындары алып кетишмек. Негедир Сабырдын жүрөгү тызылдап чыкты. 10 күн ичинде булардын ар бирине байланып калган экен. Ар дайым кабагы салынып турса да, ак көңүл Элдоско өзү да ысымындай жаз болуп турган жазайым, сүйлөгөн сөздөрүн тил менен айтпаса да, кагазга сөздүн берметтерин төгүп жазган улан. Өзгөчө кийимдерди өз колдору менен тигип кийип алган назик кыз Назель. Жана булардын эң кичинеси, эркеси, мукам үндүү Зарема. Баары өз балдарындай болуп калган экен. Ар биринин кылыктары көз алдына тартыла түштү. Эми түшүндү кызы Дарияны. Көрсө бирөө бактылуу болгонун көрүү, анан да ошол бакытына сен себепчи болсоң чыныгы рахат бакыт тура. Эртең менен баары менен кучакташып коштошту. Көздөрүнө жаш алган балдар томсоруша бирин бири кыялышпай араң үзүлүштү. Акырында калган Назель эжесин күтүп аткан. Негедир эжеси да кечигип жатты. Аңгыча жанына Бекбол пайда боло калды. Жеткирип келейин? Жок, убара болбоңуз. Нази. Ары караган Назель көздөрүн жумду. Нази. Ошол кездегидей жагымдуу, мээримдүү чакырды. Суранам, кыйнабачы, деп алды ичинде. Эжем келди, деди кыз, эжесин көрүп кубана алдыга кадам таштап. Жанына келген эжеси кыздын сумкасын көтөрүп унаага салды да Сабыр менен коштошуп кете беришти. Унаага түшөөрү менен томсоргон кыз терезеден сыртты карап, көздөрүнөн жаш тамып кетти. Бул жерден канчалык кетүүнү каалап турса, экинчи тараптан ошончолук кетпөөнү да эңсеген. Бекболдун жанына алыстагысы келбесе да, алыстап кетүүгө мажбур эле. Бул не деген карама каршы сезим. Бири-бирине туура келбеген жагдай менен абал. Балдар кетишти. Сабырдын колунда алардын ар биринин сүрөттөр менен биргеликте жасаган кол эмгектери, видеолору калды. Видеону көрүп отуруп Элдостун колдорун толкун сымал кылып бийлегенин көрдү. Эсине бир нерсе кылт эте шашыла ноутбуктан изденип жатты. Лагерден кийин Элдос жакшы тарапка өзгөргөнүн көргөн апасы кубанды. Ал уулу мурункудай бөлмөсүнө камалбай, булар менен чогуу отуруп, карындаштары менен ойноп жатканына жетине албай сүйүнүп жатты. Ал тургай кээ күндөрү сыртка арабасы менен айланганы да чыкчу. Эми үйдүн алдындагы футбол ойногондорду терезеден ызалуу карабай, тескерисинче жанынан кубанып карап турду. Кандай жигит деген үндөн артына бурулган ал Сабырдын жылмайып турганын көрүп кубанып кетти. Сиз кандайсыз, байке? Мен жакшы, сенчи, деди да Элдостун жанына отургучка отура кетти. Жакшы. Элдос бир жерге барып келбейлиби, деди Сабыр сырдуу жылмайып. Кайда? Барганда көрөсүң да. Чакан имаратта жайгашкан кенен залга киришти. Залдын ичи жапжарык, анан бийик экен. Жогору жактагы терезеден күндүн нуру түшүп, ылдый жагындагы бөлмөнү айланта коюлган күзгүлөргө чагылып турат. Жогору жактан ылдый көздөй илинген ак чоң кездемелер турат.
Кудум цирк оюнундагы акробаттар ойной турган аянтка окшош. Аларды алдынан жаш жигит тосуп алды. Келиңиз Сабыр байке. Кол алышып көрүшүштү да, теги жигит Элдоско бурулду. Сиз айткан таланттуу жигит ушулбу? Ушул жигит. Аман деген жигит Элдоско кол сунду. Элдос деп алып Сабырды тиктеди, эч нерсеге түшүнбөй. Элдос, канча жашыңдан биге кызыгасың деген Аман сүйлөгөнчө илинип турган ак кездемелерге асылып айлана баштады. Кичинемден эле бий курсуна баргансыңбы? Жок деп башын чайкады Элдос. Өзүм эле телевизордон көргөнүмдү туурап, андан кийин интернеттен таап көрүп өздөштүргөм. Эң жакшы. Айтчы, азырда бийлегиң келеби деген Аман кездемеге байланган буту менен төмөн көздөй эки колун эки жака керип алып кулады. Мунун баары Элдостун көзүнө кумуш сонун көрүндү. Илинген ак кездемелердин улам бирине өтүп, жумшак ошол эле убакта ыкчам кыймылдаган жигит мунун көзүнө кудум ак куштай көрүнүп турду. Залдан жаңырган музыкага айланып, Аман көздөрүн жумуп алып бийлеп жатты. Элдос да ошол жигиттин ордуна болгондой музыканын ыргагында термелип, денеси жеңил тартып учуп бараткандай берилүү менен көздөрүн жумуп алып элестетип жатты. Бир убакта музыка бүттү. Көздөрүн ачкан Элдос маңдайында турган Аманды көрдү. Каалайсыңбы сен да? Ооба, бирок бул абалымда бийлөө мүмкүн эмес деп башын шылкыйтты. Жок, жаңылышасың. Эң негизгиси каалоо болсо жетиштүү. Бардык нерсенин мүмкүнчүлүгү, бардык жагдайдын айласы табылат. Сенде максат, каалоо, анан эрк гана болсо жетиштүү, деди Аман Элдосту шыктандырып. Жардам бересизби? Элдостун жүрөгүндө кандайдыр бир үмүттүн, жакшылыктын учкуну ойгонду. Сөзсүз жардам берем. Ошол күндөн Сабыр баягы лагердеги таланттуу балдарын чогултууну көздөдү. Элдосту уланды сүйлөшүп келүү оңойго турганы менен Назелге барышканда ал көнбөй койду. Балдар чогулду. Баары бириккени менен чын эле бул нерсе оңой эмес болчу. Кандайдыр бир жыйынтыкка жетүү үчүн канчалаган көз жаш, маңдай тер, аракет керек болду. Эчен жолу Элдос бийиктиктен кулады. Канча жолу колун шилтеп кеткиси келди. Аларга дем күч берип сүрөгөн Аман менен Сабыр жыгылып, жеңилип баратканда сүйөп тургузуп, кулаганда кармап калып, эмне гана кыйынчылыктарды көрүшпөдү дейсиң. 1 ай, 2 айда гана бир аз жылыш болду. Бирок эптин баары жалгыз жыйынтыкта эмес болчу. Балдар бул аралыкта бирге болушуп, эң жакын адамдарга айланышты. Бирге ыйлашты, күлүштү, жыгылышты, кайра бирге турушту. Кечинде ар кандай жаңылыктарды окуп отурган Сабыр интернет желесинде жүргөн видео роликке көзү түштү. Шаардын жер астындагы өтмөктөрдүн биринде турган кызды ырдап жаткан экен. Үнүнөн эле тааныды. Зарема жупчука кийинип алып ырдап жатыптыр. Ары бери өткөн адамдар алдында турган эски кутучага акча таштап өтүп кетип жатышат. Сабырдын жүрөгү ачышып кетти. Кызды аяп, анын көрбөгөн көздөрү менен көктү тиктеп ырдап жатканын көрүп, көздөрүнөн жаштар куюлуп кетти. Эртеси эле ошол өтмөккө жетип барган ал кызды таппай калды. Жалдыра ошол күнү кечке кыз ырдаган жерде айланчыктап жүрө берди. Бир убакта Зарема чоң кым-куут түшкөн базарда жүргөн эле. Аны апасы салкын күнүгө шаардын ар кайсы райондоруна коюп кетчү. Ошону менен Сабыр кызды бир жума ошол жерде күттү. Күн сайын келип күткөндөн тажабайт. Бүгүн да келди Сабыр. Башын шылкыйта үмүтсүз бараткан анын кулагына шак деген Зареманын дабышы угулду. Башын көтөргөн Сабыр узун көйнөк менен үстүнө жука күрмө кийип, көздөрүн жумуп ырдап жаткан Зареманы көрдү. Маңдайына келип кыз ырын соңуна чыкканга чейин карап тура берди. Өткөн адамдардын кээ бири кызды аяп тыйын таштап өтсө, кээ бири жөн гана анын булбулдай мукам үнүнө суктана карап өтүп жатышты. Сабыр кыздын жанына жакын келип, суукта муздап калган аппакай колдорун кармады. Алгач дир эте колдорун тартып алган кыз шашып кетти. Тийбеңиз, деди дошу титиреп. Зарема. Кыз көздөрү көрбөсө да бактылуу бажырая алдыга колдорун сунду. Сабыр байке. Ооба, мен, тааныдың, Кантип сизди унутайын? Кайдан жүрөсүз бул жакта? Жумуштар менен өтүп баратып сени көрүп, деди Сабыр. Кызды атайын издеп жүргөнүн жашырып, оңтойсуз абалга салгысы келбеди.
Өзү али наристе болсо да ушул турган абалынан уялып кетти кыз. Мен бул жакта апама жардам берип деп сүйлөгөн кыз андан ары сөзүн улай албай турду. Зарима, жүр үйгө жеткирем. Жок, мен бүгүн акча табуум керек деген кыз чочуп кетип кыйкырып жибергенин билбей калды. Бүгүн эс ал, сүйлөшчү сөздөр бар деген Сабыр кызды колдон жете эле унаасына салды. Үйүнүн алдына токтогон унаанын үнүнөн улам сыртка чыккан салкын Зарима менен Сабырдын кирип келе жаткандарын көрдү. Эмне болду? Дагы бир нерсеге кабылыптырбы? Ай кыз, мен сени ордуңдан жылба дебедим беле деген салкын Зариманы жулкуп алды. Мен өзүм алып келдим ырдап турган жеринен, деди Сабыр Зариманы калкалап. Эмнеге, силер кимсиңер өзү? Мен Сабыр Аликжанов боломун. Сабыр унаасынан эки баштыкка салынган белек бекчектерин түшүрдү. Чакан бөлмөдөгү дасторкон үстүндө отурушту. Зарима боюнча сүйлөшөйүн деп келгем, деди Сабыр. Ага эмне болуптур? Мен Зарима барган лагердин уюштуруучусу болом. Зарима абдан таланттуу кыз. Ооба, деди салкын, маңдайындагы адамдын эмнеге келгендеги максатын түшүнбөй. Ал окуусу керек, атайы мектептен билим алуусу керек. А силер муну айтып жатасыңарбы? Атабыз көзү тирүү кезинде окуткан, андан соң менин чамам келбей эле жүрөм, деди салкын, калптан көз жашын агызып жашып. Эгер сиз макул десеңиз, мен Зариманы алып кетем, окутат элем. Я, койгула айланайындар, аны окутсам мага оокатыма ким жардам берет? Көп болбосо да бир жагымды илештиргенине көмөгү тийип жатат. Ана муну окуткан эмне? Азыр эки көзү көрүп, эки диплом алгандарың жумуш таба албай жүрөт, деген салкын кол шилтеди. Мен сизге жардам беремин, деген Сабыр дасторкон чекесине акча коюп, салкындын астына жылдырды. Эми, деген салкын акчаны көргөндө көздөрү кадимкидей жайнап, Заримага күйгөн адам болуп, көп нерсени божурап, көз жаш төгүп алды. Азыр Сабырга бул аялдын эмне жорук жасаганы деле маанилүү эмес болчу. Негизгиси Зариманы бул жактан алып кетсе болду. Жол катар унаада бараткан кыздын кубанычында чек жок эле. Мен окууга барамынбы деген суроону кеминде 10 жолу берди. Анын кубанычын көргөн Сабырдын да көңүлү көтөрүлө, кыңылдап ырдап коюп баратты. Машинасына илинген Дариянын сүрөтүн колу менен сылап койду. Зариманы жетелеп кирген Сабырды көргөн балдардын кубанганын айтпа. Бири-бирин бекем кучакташып ыйлап да алышты. Мени да кошосуңарбы деген үндөн баары жапырт карап босогодо жөлөнүп турган Назелди көрүштү. Сабыр байке, биз чын эле даярбызбы деген Аман тызылдап жиберди. Сен эмне өзүңө ишенбей жатасыңбы? Буга окшогон канча кароо сынактарга катышып жүрдүң эле? Жок, мен. Балдарчы? А балдарга эмне болуптур? Дегеним, алар даярбы? Даяр болбой анан? Сабыр басып бараткан жеринен токтоп Аманды тиктеди. Бул биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Сынакка тезинен арыз таштообуз керек. Сабыр байке, балким атайын ден соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн өткөзүлчү сынакка катышаарбыз. Жок, деди Сабыр кесе. Андай болбойт, Аман. Менин балдарымдын башка адамдардан эч жери кем эмес. Аларга өзгөчө мамиле да керек эмес. Мен атайы ушул сынак үчүн аларды топтодум. Анткени каалоо болсо, аракет болсо баарын жасоо мүмкүн экендигин көрсөтүү максатында. Буларды мына коом айланып өтпөй, бөлүп карабай кабыл алуусу үчүн. Аман унчук албады. Анткени менен балдардын даяр же даяр эместигин өзү да билбейт эле. Бул өтө чоң тобокел болчу. Ташталган арызды сынактын калыстары карабай койсочу, же болбосо канааттандырбай койсо булардын үмүтүнүн өчкөнү ошол. Аман ушуларды ойлоп, алгач атайы мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн өтүүчү сынакка катышууну сунуш кылган эле. Өздөрүнүн чакан машыгуу залында баары отурганда Сабыр кубанычтуу кирип келди. Кана балдар, менде жаңылык бар. Баары Сабырдын оозун карап калышты. Украинада таланттуу балдардын сынагы өтөт. Арыз таштайбыз катышууга. Ал үчүн кичинекей видеоролик тартуубуз кажет. Зал тым-тырс боло түштү. Баары кимден биринчи кандай сөз чыгаар экен деп бири-биринин оозун тиктейт. Бирок эч кимиси дап бул биздин колдон келчү иш эмес деп айта албай турушту. Эң сонун, деди Илдос. Сабырдын кубанычтуу жүзү булардын үнсүздүгүн көрүп сумсайып баратканын туя калып. Бизди катыштырабы? Назел азыр баарынын ичинде турган, бирок эч кимиси бере албаган суроону берди.
Албетте, ал сынак баары үчүн. Болгону биз машыгуу учурунан видео, анан бир номер даярдап жиберүүбүз керек. Ошондо бизге 2 номер керек болуп калабы, деди Жазайым. Ооба, бирин сынакка жиберебиз, экинчисин сынакка өтсөк сахнадан бийлегенге. Анан да форма да керек. Кызык, кандай музыка тандасак экен? Азыр эле баарынын иштеринде турган күмөн менен Санаркоо жоюлуп адатынча бака-шака түшө талкууга киришти. Формаларыбызды Назель тигет, ал эми улам бизге ыр жазып берет. Аны мыкты оончуга тапшырабыз. Зарема аткарат, ошолор менен бийлейбиз. Колумдан келер бекен, деди Назель эйкеленип. Эмнеге келбейт? Сен деген мыкты дизайнерсиң. Зареманын үнүнө болсо баарыбыз ишенебиз. Рахмат, деди Зарема. Ал али мектеп окуучусу болгондуктан сабактан келип, анан булар менен машыгат. Ошол күндөн кайра булардын жашоосунда бир максат пайда болду. Алдыга жетелеген үмүт кирди. Балдар кайра машыгууну күчөтүштү. Аман күнү түнү балдар менен болот. Назель да формалардын эскиздерин тартып, кайра өчүрүү менен убара. Өздөрүнө ылайыктуу музыка таба алышпай, кыйла убара болушту. Зареманы колдон жетелеп студияга киришти. Атайы кыз алдын ала жаттаган ырды обонго салып ырдай баштады. Ырдын аты Үмүт эле. Балдар, Сабыр чуркап кирди. Биз өттүк, деди интиге. Бири-бирине жакын келип кучакташып алышты. Алар биздин номерди жактырышты. Сынакка катышууга уруксаат берилди. Эми мыкты даярдануубуз керек. 1 айдан соң сынак деген. Сабыр колундагы кабыл алынгандыгы тууралуу факс кагазды балдарга көрсөттү. Назель форманы тездет. Бир четинен 1 айдын өтмөгү тозок болсо, экинчи жагынан ошол күн жакындаган сайын ар биринин жүрөгүндө коркуу, санаркуу, толкундануу сыяктуу айкалышкан сезимдер болуп жатты. Назель форманы апакай, үлбүрөгөн кездемеден тикти. Кыздарга кең болуп жайылып кеткен көйнөк уул балдарга шым сыяктуу кылып, бийлегенде өздөрүнө ыңгайлуу болуу үчүн бир аз кең кылып тикти. Мына ошол күн. Сахна артында турушат. Бул сынакка дээрлик дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келишиптир. Баары буларды башкача тиктеп өтүп жатышты. Кезектери келгенде сахнага чыккан алып баруучулар буларды элге тааныштыра баштады. Азыркы катышуучуларыбыз өзгөчө десек болот. Ооба, Украина дүйнө таланттарын издейт долбоорубуздун тарыхындагы биринчи өзгөчө команда. Анда эмеси тосуп алыңыздар. Кыргызстан, Бишкек, канатсыз куштар. Дүркүрөгөн кол чабууларга улай сахнанын жарыгы өчүрүлүп, жай сыбызгыган музыка коюлду. Жогорку тараптан ак кездемеге оролуп Элдос түшүп келе жатты. Ага каратылган бир гана жарык. Андан соң залга арабасы менен дагы бир жарыктын коштоосунда Жазайым чыкты. Элдос жогорудан ылдыйкка колун созуп, Жазайымды арабасы менен айландыра музыкага термелип бийлеп жатышты. Аңгыча дагы бир кездеме менен аман түшүп, ылдый жактагы балдак менен баскан Назелди назик көтөрүп айландыра бийлеп жатты. Булардын катарына Зарема менен Улан да кошулуп, баары кол кармаша жай ойноп жаткан музыканын ыргагы менен бийлеп жатышты. Музыка Зарема ырдаган ыр болчу. Анын жумшак үнү залды каптап, көрүүчүлөр бир дем менен көрүп жатышты. Алар бул бийлери менен өздөрүнүн тагдырын чагылдырып беришти. Көздөрү көрбөй, көптөгөн элдердин арасында түртүлүп жүргөн кыз сүйүүсүн, үнүн чыгарып, кыйкыра айта албаган жигит, бийиктиктен түпсүз караңгылыкка кулаган жигит жана автокырсыктан буттарынан ажыраган кыз, өзүнүн оорусу деп сүйүүсүнөн баш тартууга мажбур болгон кыз. 4 мүнөткө созулган бул ырдын ичинде ушул тагдырлардын баарын өзгөчө чеберчилик менен укмуштуудай көрсөтүп беришти. Би соңунда баары жалгыз күйгөн шамды көздөй бара жатышканы менен аякташты. Музыка өчүп, жарыктар жандырылды. Залдагы миңдеген эл, атүгүл калыстар тобу ордуларынан туруп кол чаап жатышты. Айрымдары көздөрүнө ирмелген жашты сүртүп да алышты. Эң сонун, керемет, укмуштуудай актёрдук чеберчилик. Калыстар тобу баары бир ооздон ушул сөздөрдү айтышты. Кай жактан келдиңер? Дагы бир жолу суроого уруксаат этиңиздер. Калыстар тобу орус тилинде буларга кайрылды. Кыргызстан, Бишкек. О, Кыргызстан.
Биз ал жакта таланттуу адамдар көп деп укканбыз, деди калыстар тобундагы бир аял. Ооба, биздин эл таланттарга бай, деп жооп берди Элдос. Силер аткарган номер керемет. Менин дагы бир суроом ыр эмне деп аталат? Үмүт. Өзүбүздүн кыз аткарган, деген Элдос Зариманы көрсөттү. Азамат, суктанарлуу үн ээси экенсиз. Зарима башка жакка карап, башын ийкегилеп жатты. Көздөрү көрбөйт, деди кайра Элдос. Силер эмнеге бул сынакка катышууну кааладыңар? Жер жүзүндө бизге окшоп мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар абдан көп. Биз аларга ар кандай учурда да ийгиликке, максатка жетүүгө болоорун көрсөткүбүз келди. Бизди өзгөчө сындап, бөлүп караган коомго биз дагы силер сыяктуу тандоо, бийлөө, ырдоо мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин жеткирели дедик. Азыр ушул жерде ар бирибиздин ден соолукта кемчилигибиз бар. Зарима көздөрү көрбөйт, бирок эң жакшы ырдайт. Улан сүйлөй албайт, бирок ырларды жаратат. Назель өз алдынча баса албайт. Бир нече операцияны башынан өткөргөн. Ал укмуш дизайнер. Жазайым 2 бутунан ажыраган сүрөтчү. Мен буттарым бактысыз кокустуктан улам баспай калган. Мен бийге кызыгам. Элдос баары жөнүндө маалымат берди. Ушул залда отурган эл, телевизордон буларды көргөн миллиондогон адамдар көз жашына ээ боло албай отурушту. Биздин машыктыруучубуз аман гана сиздердей дене мүчөсү соо, деп сөзүн жыйынтыктады Элдос. Балдар финалга өтүштү. Бир күндүн ичинде булардын аткарган номери интернет булактарына эң көп каралган, талкууга түшкөн видеого айланды. Атактуу болуп кетишти. Кызыгы, кетип бара жатышканда иштери да жок болгон бийлик өкүлдөрү Бишкекке кайтып келишкенде өзгөчө салтанат менен тосуп алышты. Зариманын ырдаган ырын көчүрүп алып уккандар көбөйдү. Кызды студияда ыр жаздырып жатканда ошол жердегилер кыскача кылып тартып алышкан экен. Тез эле ал видеосу да тарап кетти. Ошондой күндөрдүн биринде Сабырдын эсин оодарган жаңылык интернет, гезит беттерин каптады. Чакан пресс-жыйындар өтүлүүчү жайда Зариманын апасы деп аталган Салкын Сабырга нааразы экенин сүйлөп жатыптыр. Ал өз сөзүндө Сабыр анын үйүнө барып, Салкынга акча сунуштап, Зариманы алып кеткенин айтып, жана окутам деген убадасына ишенип, кызын тапшырганын кошумчалаптыр. Элдин көзүнө калп эле күйгөн апанын ролун аткарып, көз жашын төгүп да отурат. Сабыр Зариманы акча табуунун булагына айлантып, анын талантынан пайдаланып жатат деп билдирди. Кызын окутам деп, бирок окутпай эле ар кандай гастролдорго алып чыгып жатканын, бир эле Зарима эмес, атактуу болгон балдардын баарын колдонуп жатат деп жалаа жааптыр. Эл эмне, кайсы тараптан үн катуу чыгып, кайсы тарап байкуштун кейпин кийип койсо, ошол тарапка ишенип кете беришет. Телевизорго чыккан бул интервьюдан соң ар кандай туура эмес маалыматтар таралып, интернет бетин каптады. Сабырдын ушунчалык зээни кейди. Адамдардын көрө албастыгына, пейилинин бузукулугуна баш чайкап гана кала берди. Белгилүү телевидение чакырган программага келишкенде да ушул суроо берилди. Сабыр мырза, айтыңызчы, акыркы убакта айтылып жаткан маалыматтардын канчалык деңгээлден туура жагы бар? Албетте, тыйындын 2 тарабы болот эмеспи? Ооба, бул суроону бергениңиз жакшы болду. Учурдан пайдаланып таркалып жаткан ар кандай туура эмес маалыматтарга жооп берейин. Мына балдарым ушул жерде баары. Мен эч кимисин үй бүлөсүнөн сууруп алып, мажбурлоо жолу менен кармап отурганым жок. Зарима кызды мен алгач лагерь ачканымда көргөм. Андан соң интернетке тараган анын видеосунан издеп бардым. Чындыгында бул сөздөр балдарымдын алдында сүйлөнбөсү керек эле. Азыр силер көргөн балдарды мен биринчи жолу көргөнүмдө ар биринин көздөрү үмүтсүз, чарасыз, көңүлдөрү кирдеп, жашоого кызыгуусу калбаган абалда болушкан. Булардын ар бири менен иштешкем, көңүлдөрүнө жол тапкам, өздөрүнө гана тиешелүү дүйнөсүнө кирүүгө уруксаат алып, ишенимине киргем. Ар биринин өзгөчө таланты бар. Ошону ачып өнүктүрүүгө жардам бердим десем болот. Балдардын жолун эч качан тоспогом. Алар каалаган учурда үй бүлөсүнө барып, алар менен жашап келе алышат. Менин булар үчүн ачкан үйүм жөн гана фонд десем болот. Булар мага эч нерсеге милдеттүү эмес. Мен идея бердим, балдар аны өнүктүрүштү.
Мурун мен түзгөн фонд «Сен жалгыз эмессиң» деп аталса, азыр балдарымдын суранычы менен «Канатсыз куштар» деп өзгөрүлгөнү жатат. Ал эми Салкын эже жыйын өткөрүп айткан сөздүн чындыгы, мен ага акча бергем туура. Бирок ал акчаны эмне максатта бердим? Зарима кызым окуусу кажет. Бирок анын ордуна Салкын эже муну көчөгүрдатып коюп акча таап келген. Мен кыздагы талантты көрүп, аны өнүктүрүүгө салымымды кошууну сунуштагам. Салкын эже кабыл албай койгон. Менин тиричилигиме ким жардам берет муну окутсам деген. Ошондо гана мен акча бергем. Булар менин балдарым. Ар биринин жүрөгүмдө өзүнчө орду бар. Сабыр бул сөздөрдү сүйлөп жатып үнү титиреп кетип жатты. Канчалык өзүн токтоо, сабырдуу кармаганы менен баары бир көзүнөн агып түшкөн тамчы жаш көөдөнү толо таарынычын билдирип койду. Айтсаңыз, эмне үчүн канатсыз куштар деп аталды? Деди алып баруучу кыз абалды өзгөртүү үчүн. Мен жооп берсем болобу? Деди Элдос Сабырды карап туруп. Бул суроонун жообун балдарымдын өз оозунан угуңуздар. Биз канатсыз куштарбыз. Биз дегенибиз ушул команда гана эмес, тагдырдын оор сыноосуна кабылган. Биз сыяктуу миңдеген адамдар. Канатыбыз кайрылды, уча албайбыз. Бирок биз ошол менен тагдырга таң берип жатып кала албайбыз. Же аскадан өзүбүздү таштай албайбыз го. Биз жерде басууну үйрөндүк. Бизди бул деңгээлге жетүүбүзгө Сабыр байкенин кызматы чоң. Анткени бул жыйынтык канчалаган көз жаш менен, маңдай терден жаралган. Эчен жолу жыгылдык. Ар биринде Сабыр байке жөлөп тургузар эле. Болбосо биз биринчи кулаганда эле кол шилтеп кетмей элек. Рахмат сиздерге кызыктуу маек үчүн. Эми көптөгөн көрөрмандардын суранычы менен мукам өндөө кыздан бир шингилер уксак. Албетте. Зарима обон созуп жандуу үн менен ырдап берди. Ушул окуядан соң Сабыр Зариманы өз карамагына биротоло өткөрүп алуу үчүн чуркай баштады. Салкын адатынча каршылык көргөзүп, акыры бул иштин аягы сотко чейин келди. Сотто Сабырдын жактоочусу Зарима тууралуу маалымат чогултуп, анын көчөдө ырдап жүргөндөрү Салкындын кызга жакшы мамиле кылбаганын коңшулары аркылуу билип далилдеп берди. Бирок соттун акыркы чечими Зариманын жеке оюнан көз каранды эле. Кыз кимди тандаса ошол жака өткөрүлүп берилет. Зарима Сабыр менен жашай турганын айтты. Ошентип Сабыр кызды өз фамилиясына өткөрүп алды. Улан ошол жайдагы дагы кызды акмалап карап турду. Аружан адатынча жадырап күлүп сүйлөп жатыптыр. Суктанып алды. Анан бар күчүн жыйнап колундагы гүл менен баракты кызга берүү үчүн ал тарапка кадам таштап баратты. Кызга жете берерде кайра артына бурулуп тез кадам таштап жөнөп калды. Бир убакта артына күп эте кар келип дейди. Ачуусу менен бурула караган ал селейди. Анткени колуна карды кармап, Аружан өзүн жылмайып карап турган экен. Канчага чейин качасың? Деди кыз колдору менен жаңсап. Улан көргөн көздөрүнө ишенбей карап тура берди. Эмне сүйлөгүң келбейби? Кыз дагы колдору менен ушул сөздү айтты. Мени аңдып жүргөнүңдү билем. Коркок экенсиң. Сени дайым күттүм жаныма келериңди. Сен үчүн бул тилди да үйрөндүм, деди кыз колдору менен. Улан унчукпастан келип кызды кучактап алды. Назил өз алдынча көйнөктөрдү сызып тигип отуруп цех ачып, андан чакан мода үйүн ачууга жетишти. Өлкөнүн атактуулары келип заказ менен тиктирип кетишет. Кагаздарга үңүлүп эски сызып жаткан кыз өзүн бирөө берилүү менен карап турганын сезди. Башын көтөрүп Бекболдун өзүн мээрим менен эзиле карап турганын көрдү. Чарчадыңбы? Деди мээримдүү. Жок, рахат алган иштен адам чарчачу эле. Шүгүр дейин. Жүр кеттик. Бекбол кыздын жанына келип ордунан турууга көмөктөштү. Дөмпөйгөн курсагын сылаган кыз Бекболду колтуктап басып баратты. Ооба, 1 жыл мурун Назел Бекболго турмушка чыкты. Ушунча жыл жанында айланчыктап жүргөн Бекбол сезимдерине кызды акыры ишендирген эле. Жаз айын визажистикке окуп, салондордун биринде иштеп калган. Бүгүн да салондо отурса, кыздардын баары ызылдап, күбүр-шыбыр болуп жатышат. Башын көтөрүп эшик оозунда Элдос гүл көтөрүп турганын көрдү. Арабада эмес, буту менен тике туруптур. Элдос байке, кандайсың сулуулуктун периштеси? Сиз? Ооба, өзүм да ишене албай турам. Сиз үчүн кубанычтамын. Рахмат, жүр сейилдеп келебиз.
Жазайымды арабасын Элдос сүйрөп, экөө аппак карларга оролгон бакты аралап баратышты. Үшүгөн жоксуңбу, деди Элдос Жазайымдын алдынан өтүп отуруп. Жок, кызы башын чайкады. Элдос кыздын колдорун алып, оозуна алып келип, жылуу деми менен үйлөп жатты. Жазайым, мага турмушка чыкчы. Жок дебечи, мен сени сүйөм. Элдос байке, мен эмне кыласыз? Сизге 6 саны аман кыздар, деп келе жатканда жигиттин жалындуу илеби кыздын эринине тийди. Сен макул эле дечи. Сөз берем, сени бактылуу кылам. Суранам, жок дебе. Макулмун. Элдос кызды арабасынан колун алып көтөрүп айлантып жиберди. Жазым менин, сүйөм сени, деген жигиттин шаңдуу кыйкырыгы ааламды каптады. Израиль. Белгилүү госпиталдардын биринде Сабыр бир орунга тура албай каршы терши басып жүрдү. Бир убакта тушундагы бөлмөнүн эшиги ачылып, мидайым кыз ичкериге кирүүсүн сурады. Кириңиз. Аппак, кенен жарык бөлмөнүн ортосунда көздөрү таңылуу Зарема отурган. Зарем, деди кыздын созулган колдорун кармап, жанына келе. Баштадыкпы? Деген дарыгер Сабырды карады. Ооба. Атайын аспап жана майздын жардамы менен Зареманын көзүндөгү байланган бинтти чечип алышты. Зарема, көзүңүздү ачыңыз. Кыз андан катуу жумуп алды көздөрүн. Зарем, баары жакшы, мен жаныңдамын. Кыз акырын көздөрүн ачып, ирмегилеп атып кайра жумуп жиберди. Жок, Зарема, коркпоңуз, ачыңыз. Зарема кайра ачты. Алгач эле бозоргон, анан кара сөлөкөттөр өрүндү. Бир нече жолу көздөрүн жумуп ачып жиберген кызга эми айлана тунарып көрүнө баштады. Маңдайында көздөрү жашка толуп, чачын ак аралап турган адамды көрдү. Ата, деди шыбырап. Зарем, кызым. Кыз титиреген колдору менен Сабырдын жүзүн сылай берди. Мен сени көрдүм, ата. Куттуктайм, кызым, биз жеңдик. Баары жакшы, деди дарыгер жеңиштүү. Анткени кызды алып келишкенде үмүт өтө аз дешкен. Атүгүл операция бүткөндө да баары Кудайдан дешкен. Чоң ресторан. Назель менен Бекбол уулу менен улан ак жоолукчан жубайы Аружан менен Зарема атасы Сабыр экөө отурушту. Бир убакта кара костюм шым кийген Элдос аппак келин көйнөк кийген Жазайымды арабада сүйрөп, жар-жардын коштоосунда кирип келишти. Ар бир инсан бактылуу болгонго укуктуу. Бакыттын көйнөгү баардык адамга жарашат. Бул жөн гана чыгарма эмес. Бул биз менен кошо жашап жаткан миңдеген тагдырлар. Бизге үлгү болгон жана биз көрүп, өзүбүзгө шүгүр келтирчү инсандардын тагдыры. Балким чыгарма катары көркөмдөлдү. Албетте, чындыктын көйнөгү менен. Канатсыз куштар арабызда миңдеп саналат. Адамдарга бакыт тартуулоо үчүн бай болуунун кереги жок. Мээримдүү жүрөктүн ээси болсок жетиштүү. Баарыңыздарга ден соолук жана түгөнбөгөн бакыт.